Экинчи Борбор каладагы таза суу эмне экенин билбеген конуш бар. Сиз буга ишенесизби? Мындан улам 223 кварталдын жашоочулары жергиликтүү бийликке нааразы. Ага себеп 10 жылдан бери конуштагы социалдык көйгөйлөр чечилбейт. Ал эми аймакта 400гө жакын түтүн үй бүлө жашаса, аялдардын башкы муктаждыгы таза суу. Конуштагы тургундары бул көйгөй менен 10 жылдан бери жергиликтүү бийликтин эшигин каккылашат, бирок жыйынтык болбой келет. Nal olsa şun ne? Turbalarda aktarıp şöyle koyup şundan tömenge tartıp getiririz daha tömenden şu bardak şundan çıkacak. Fazlası yok. Buna o şundan beri 10 yıl 2013 yılda beri şundan gelip tağız. Азыр мен Ош шаарындагы 223 кварталда турам. Мындагы даректе 400дөн ашуун калк жашайт. Алардын айтымында дал ушул каналда агып келе жаткан суудан суу ичишет. Анткени тургундардын айтымында бул каналдан көптөгөн акыр чикирлер агып келип, адамдын ден соолугуна кооптуулугу күч. Калаадагы 223 кварталы жаңы конуш дешет экен. Бул аймакты жаңы конуш дейин десең, тургундардын айтымында анын түзүлгөнүнө 10 жылдан ашык убакыт болуптур. Бул жылдарда да аталган аймактын социалдык көйгөйү чечилбей келе жатат. Даже малга бербей турган сууда ал суучу өтө азыркы моментте мындай кыйп-кызыл агат, капкара агат, даже мындай полит сууну канча суу нерселер агып келет, агынды суу. Ушу сууну ичип, эгерде канчалаган ичи ооруп атат, вирусный гепатит башталып кетсе эмне болот? Көптөгөн нерселер болушу мүмкүн да ол суудачы. Адам агып өлүп атат, тосуп атат, жаап атат, кайра 5-6 күн суу жок болот, кайра барып буруп келебиз. Ушу суу менен 12 жылдан бери ичип келатабыз. Аны памперс бардак алып келет, бырыктышат экен. Иттин өлүгү келет, малдын өлүгү келет. Адамдар күндө түшүп кайчып алып кетип атат. Алардын эмес кирин суусун ичип атабыз. Эми чындыгында карагандан зыян да бардын эле. Мындан сырткары суудан башка да көйгөйлөрү арбын. Катарынан айтсак, мектеп, бала бакча, маршруттук каттам, таштанды, таза суу, жол. Бул көйгөй менен 223 кварталдын тургундары Ош каласынын бийлигинин эшигин бир канча жолу каккылашкан. Бирок ошол эле жылдар аралыгында жергиликтүү бийликтин жетекчилери алмашканы менен 223 кварталдын жашоосу тагыраагы көйгөйү алмашпас, чечилбес болду. Ошомочон турат. Ана мектеп мончон, мектеп азыр шуалган мончон турат. Быйыл пока кыймыл жок. Ан жолу ушу көргөнгө ушу. Свет-петке Кудай шүр башка нерсе бар, эми жол менен ушу кылган суу да. Ана мына маршруткада проблема көп. Мисалы маршрутка бир маршрут жарым саатта келбесе жок. Саат 5-тен уже маршрут каттабайт бизде. Мына ушу баарын бала чага көчөдө калышты. Эртең мисалы 8ге барсаң, 8 элдер бар жолго жөөтүшүп кетет. Бизде маршрут жок. Конуштагы жашоочулардын таза сууга болгон муктаждыгы быйыл сөзсүз чечилет деп билдирет Ош шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы. Мекеменин өкүлүнүн айтымында бул көйгөйлөрдү чечүүнүн аракетинде жүрүшөт экен. Тагыраак айтсак, аймакка мектеп, бала бакча куруу иштери башталган. Мындан сырткары таза суу үчүн 8,5 миллион сом каражат жумшалат. Тиги ошо каналдын боюнан баштап мектепке чейин биз 900 метр турба тартып келдик, ал мектеп үчүн. Андан сырткары сыйымдуулугу 50 куб болгон ошол жерге биз суу кампада курганбыз. Ал ошол тиги мектеп, бала бакча, ошол мектепти куруп атабыз, бала бакчада проекти да бар. Ошолор үчүн биз 2,5 миллион сомго ошол жумуштарды аткарып койгонбуз. Андан сырткары тиги мектептен бери келип туруп 222 жайга 2 колонка, могул оң тарабына 223га 2 колонка чыгарып койгонбуз. Быйылкы жылы айтып атпайбы, кече мэрибиздер айтып атпайбы, быйылкы жылы катуу аракет болот. Кошумча каржы булактары пайда болоор менен быйылкы жылы сөзсүз биринчи мезгилде ошол жакка көңүл бурулат. Өлкөдө 2000ге жакын айыл болсо, анын ичинде 653 кыштакта таза суу жок. Буга чейин Сооронбай Жээнбеков өзүнүн президенттик мөөнөтү бүткөнчө Кыргызстандын аймагын 100% таза суу менен камсыз кылуу жөнүндө убадасын берген. Бул да абдан амбициялуу максатыбыз. 5 жылда убада бергенбиз. Кыргызстандын бардык айылдарын таза суу менен камсыз кылабыз деп. Ушуну биз баардыгыбыз бирликте аткарышыбыз керек. Таза суу менен сөз камсызбыз кылышыбыз керек. Бактыгүл Мирадилова, Адлет Нышанбаев, Белек Мусаев, Нур Ньюс. Каражаттарды мына бере башташты.